акча айланып ага туугандар, бир туугандар айланып кетейиндер. Бизге Алланын бир чоң рахатына тиги дүйнөнү көрөлекте ушул жерге мени алып келген Аллага миң мертебе шүгүр. Жараткан Аллага шүгүр кылалы. Бүгүнкү умурабызды жараткан Алла ушул жерге акыркы мына баарыңардын атыңардан айтайын, балакетиң ылайындар. Баарыңардын атыңардан айтайын. Угуп отуруп өткөн күндөрдү элестеттим. Мына 2010-жылы келгендеки менин ажылык сапарым башкача өзгөрүптүр. Башкача. Мен көрбөгөндөй өзгөрүптүр. Бу да ушу элибиздин, журтубуздун мына билим өңдөнгөн жаштардын аракети менен болгон имиясын көрдүк. Эми жолдо келаткандагы сапар, умра сапарыбыз ушунчалык жеңил келди. Максат ажымдын бизге жасаган аракети, эмгеги бул жөн эле айтып түгөнгүс. Бул эмгекти бир үй бүлөдөн деле бир ата өз үй бүлөсүн түздөп бир багытка кое албайбыз. Кээде. Бар ошондой жашообуз деле. Эми элестетип көргүлөчү, бир адам ушу 200-300гө жакын адамды тейлеп, ошону өзүнүн бир тууган балдарындай үй бүлөсүндөй каргыттап алып келип ушул жерге эмне деген эмелерден өткөрдү. Мына Мухаммед пайгамбарымдын басып өткөн изин, жашаган жашоосун, жаткан кабырына чейин балага биринчи класстын баласына акыл айткандай акылдарды айтып, ибадаттарды айтып, ошо жерге айта турган сөздөрдү айтып, үйрөтүп, анан келмебиз менен ошо жерде өткөрүп келдик. Аллага миң мертебе шүгүр. Ушу алымдар жаратканга миң мертебе шүгүр. Жашын пайдасын каражан чабайын. 100гө чык. Каралдым, 100гө чык. Сен эмгегиң зор, эмгекте эмес, бул Алланын берген бир өзүнчө бир сыйлыгы. Сен мына ким айтып кетти го, билим. Эрте кетип калып бизди таштаба деп. Туура айтат. Эмгек жасай турган кишилер эрте өтүп кетсе өкүнүч өтө күчтүү. Сениңдүү адамдар элибизге, журтубузга керексиң, балам. 100дөн да ашык жашты Аллах берсин сага. Аман бол, бар бол. Ушунчалык элиңе эмгек, Алланын сөзүн үйрөтүп, бул дүйнө менен тиги дүйнөнү салыштырып, эмне деген акыл назарты мен жазып бүт албай калам. Сен айтканыңда. Андан кийинки мынакей азыркы жасап аткан өздөрүнүн эмгегин, билимдин айтканын угуп отуруп, муну силер жаштар көргүлө, улагыла. Аллахты бул дүйнөдө, тиги дүйнө, бул дүйнө кандай экенин угузду го, айтты го, айланып кетейин. Бул эки дүйнөдөгү бактылуулукту берсин ушу эки балама. Бул дүйнөнүн ракатын, тиги дүйнөнүн бейишин жараткан Алла чын жаратканы болсо, тиги дүйнөдө пайгамбарымдын жанында силер менен бирге бейиштин эшигинен кезейин. Мен эми акыркы күнүмдө ушу экинчи жолу умара сапарына жиберген балдарыма да ыраазычылык айтайын. Биз качан болсо барып жетише алабыз, эне. Өмүрүңдүн акыркы кези, эртең кетем, бүгүн кетем, Алланын астына барам дейсиң. Сен барып кал, ченеке деп баарлап чогултуп, мен ушу умарага жиберген балдарыма узун өмүр жаш берсин. Мен басып өткөн жолго келсин. Ажылыкты бүттүм деп жатып алган жокмун. 30 жыл мугалим болуп, ушу жана азат келип силерге ушу соопчулук кылып кеткен ошонун атасын билим окуткан мугалиммин. 30 жыл мугалим болуп, 86-жылы пенсияга чыгып, андан кийин Аллахты эстеп ушундай ажылыкка чыккам. Андан кийин элимди, журтумду ыйманга чакырып, Алланы улуктаган пенделерден болдум. Эмне айтарымды да билбей турам азыр. Ыраазычылыгым менен. Эми мен көзүм өтүп кетсе, ушундай апа менен бирге болдук деп дуа кылып койгула мага. Эми элиме жетип, Кудайдан сурап атам, келаткан сапарыбыз ушундай жеңил өттү, умра сапарыбыз.
Emi ketip atkan saparыбыздағы бактылуулук менен аман эсен барып, элиме, ага туугандарыма, балдарымды ыйманга чакырып, бул дүйнөнү Аллахты улуктап, ошолорго ибадат кылып кетейин деген акыркы жылдарым. Бар болгула, аман болгула, барыңар Аллахты эстеген тукумдардан болгула, Максат ажымдын айтканын, илим баламдын айтканы жүрөгүңөрдө кыт куюлгандай болсун. Эми Чубак ажымдан кийин келе ушу бизди илимге чакыра турган, бул дүйнө теги дүйнөнү түшүндүрө турган мына Максат ажымдай балдар артынан өсө берсин, өлө берсин, элибиз дайыма тынчтыкта болсун. Мамлекетти башкарып турган президенттерге ыйман берсин. Ыймандуу адам болсо, бизде ыйман күчтүү болот. Ыйманы күчтүү болсо, айткандарын баарын аткаралы, бар бололу, аман болгула, артыңарда калчу муундарга Аллахты эстетип тургула. Жолуңар шыдыр, жолдошуңар кыдыр болуп, үйүңөргө жеткенде үйүңөрдө тынчтык болсун. Эң эле биринчи үй бүлөңөрдөн баштагыла. Анайын элиңе чык, көчөгө чык, анайын туугандарыңа чык. Мен жетип, мени күтүп тургандар көп элимде. Качан келет деп күн санап, саат сурап тургандар бар. Мен да ошолорго аман жетип, Аллахтын сөздөрүн улуктап, Максат ажым айткан, илимдин айткан сөздөрүн таратканга милдеттүүмүн бул дүйнөдө. Ошолорго үйрөтүп, андан кийин жол тартайын деп турам. Allah razı olsun. Kaç yaşta seni? Atınız kim? Hayırdınız? Tanıştırır mısınız? Мен айтайын. Ысыккөл обласынан. Otur kalınız mı? Beziniz salıp ketsin. Beriniz salıp ketsin. Сымылда. Ысыккөл обласынданын 7-9 районунун Акдөбө айлы Сартакенин келинимин, акыркы чөгүрө келиндеримин мугалимдик кесимди аркалаган Байым университет кыргыз тилди бүткөн, мен болсо англис тилди бүтүп 30 жыл иштегем. Баары билет, 7-9 району бүт билет. Эмелердин баарында болом, жыйындарда Аллахты улуктаган жерлерде. Эми айланып кетейиндер. Атым Урдавлетова Сияда ажы деп ажыне дешет. Эми дагы эле ажынемин, ажылык аттарымды барктап. Kança yıl teröldünüz? 36-жылы. Maşallah. Анан эми балдарым айтты, энеке, барсаң аман барып келейин деп дуа кылып кел, ошол жакта калып калам дегенди айтпай. Андан кийин барканыңда калсаң каларсың дейт. Мына ушундай Maşallah da boğula. Maşallah. Allah ömrün bereket versin. Ömrüne, enevizden ömrüne bereke versin. Aklına bereke versin. Yaşlıklarına açıkça kılsın. Devre çevre kıvıra, kıyamet gün geçen urpağına imanın çırağı üzülmesin. Amin. Kıyamet gün geçen gele duran urpağın Allah Teala muşu ıyık Mekke'den üzmesin. Amin. Şaraptan Allah bağırızla iki dünyada bakıt versin. Amin. Amin. Allah. Derden erin. Эми бир эле сөз унутуп калыптырмын. Мен эми ушул өзүм эле намаз окуп, өзүм эле тиги умарага барбай, көчө мени менен кошо кыз күйөм. Ушул энемдин барында чогуу барып калайын деп, мына Максат ажынашына умаралыкты аткарып кетти, артыман кууп келип. Эми өзүмдү улуу кызым күйөө бала экөө алып жүрөт бул жерде. Анан эми мындан кийин келе тургандар очередде энем өлгүчө барып калалы деп. Rahmat, rahmat. Allah razı olsun.